Чолпонбай Төлөбердиев атындагы номер 2 жалпы билим берүү инновациялык мектебинин 8 Б классынын окуучусу Нусупова Айназик. Касым Тыныстанов. Кечиккен соң зарыгып, унутту деп дарынып, коргоол менен күн санап, жүргөндүрсүң камыгып. Касым Тыныстанов кыргыз тил илиминин негиздөөчүсү, азыркы кыргыз адабиятына негиз салдыргандардын бири. Акын, драматург, агартуучу, коомдук ишмер, журналист, биринчи кыргыз профессору болгон. Алгачкы билимди диний мектептен алган. Шаардык орус жергиликтүү мектебинин агартуу институтунда окуган. Эркин тоо гезитинин жооптуу редактору болуп иштеген. 1927-30 жылдары Кыргыз СССР эл агартуу комиссары. 1928 жылында жаңы маданияттын жолунда журналды уюштурууга катышып, 1931 жылга чейин анын жооптуу редактору болгон. 1931-1937 жылдары Кыргыз маданиятынын курулуш институтунда илимий кызматкер, сектор башчысы, директордун милдетин аткаруучу, ошол эле учурда Кыргыз педагогикалык институтунда окутуучу. Касым Тыныстанов 1938 жылдары репрессиялар учурунда эл душманы деген наамга коюлуп атылып өлтүрүлгөн. Касым кыргыз жазма адабиятынын жана илимий тил таануунун баштоочуларынын бири. Кыргыздын улуттук жазуусун иштеп чыгууга, асиресе араб алфавитин кыргыз тилине ылайыкташтыруу, араб алфавитин латынча, латынчаны орус алфавитине алмаштыруунун иштерине катышкан. Касым 1901 жылы 10 сентябрда касиеттүү Ысык көлдүн кылаасынын Чырпыкты кыштагында көдөй үй бүлөсүнөн туулган. Атасы Тыныстан араб тамгасында анча-мунча окуп, кат-сабаты жоюлган адам болгондуктан, Касым 7 жашка чыкканда эле ага араб тамгасында окуу, жазууну үйрөтүп койгон. Андан кийин Касым Бойсорун кыштагына Сарт мектебине 3-4 жыл окуйт да, 1912 жылы Касымды атасы Тыныстан Каракол шаарындагы орус түзөм мектебине которуп жиберет. 1928 жылдын май айында Жаңы маданият жолунда аттуу журналдын 1-саны жарык көрөт. Журналдын жооптуу редактору Касым Тыныстанов болот. Касым өз жанын аябай иштеген илимпоз эле. Менин оюмча, бир суткада 24 саат болсо, ошонун 18 саатын эмгектенүү менен өткөзчү.